Orozo bitirdi. Koldan gelişince moldoga emес, oşol tuğan uruk kembagal jardıga birinci oşogo beriş gerek. Kimge bere turan tapпай kalsan, giyin meşitke aparıp ber degen söz da. Muftiyattan jariya bolmayt bizge bergile degen. Misal üçün menin meçitimde orozo bitir kabul albayбыз biz. Tuğanın aparıp ber. Biri aparıp bergen orozo bitirli alıp koy desen albayt. Kırgız arı жоқ bolot kembagalı dileçi. Neme? Үйүндө bir utam ayran жоқ, уулун аты Жууратбек деген ошо кыргызда. Ошо ага орозо битир деп айтпасаң, ага майрамдык деп бер. Орозо битирген чогулт, жардыңы таптагы майрамдык. Белек деп апарып берсең, ал кабыл кылат, сен ниетиңди орозо битирге өтө берет. Ал орозо битирди, кембагалга бериш керек экен. Сен кембагал жарыган эмессиң го. Ал десең, ал албайт да. Антип берип ага, сенчи, ошентип бериш керек. Андан кийин урматтуу бир тууганым, маселе бул деген орозо битир маселеси. 2020-жылдагы Рамазан айында садака фитрдин, орозо битирдин өлчөмүн белгилөө жөнүндө. Садака фитрди берүү белгиленген өлчөмдө ар бир колунда бар адамга важип, милдеттүү. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам садака фитрди чоңу кичинесине, аял эркегине карабастан ар бир жанга берүү керек деп бекиткенин Азирети Умар айткан. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы садака фитрди берүүнүн төмөнкү тартибин бекитет. Биринчи, садака фитр жан башына 1 килограмм 600 грамм буудай ун мейизден же 3 килограмм 200 грамм арпа же курма же анын накыт акчалай наркы берилет. Ар бир казияттардын берген маалыматына таянып, ар бир жан башына садака фитрдин 2020-жылдагы баасы төмөнгөдөй бекитилсин. Орточо баа, бул буудайдын баасы азыркы учурда 21 сом 80 тыйын, мейиздин баасы 240 сом, ундун баасы 37 сом 50 тыйын, арпанын баасы 17 сом, ошондой эле курманын баасы урматтуу бир туугандар 160 сом. Бул ошол ар бир казияттардан, облустардан алган кабарларды алып келип, Кыргызстан боюнча орточо баасы чыгарылганда. Ал эми буудайдан өлчөм менен алганда 1 килограмм 600 грамм буудай орозо битирге берилет бир жан башына, мейизден дагы 1 килограмм 600 грамм буудай, ундан дагы 1 килограмм 600 грамм буудай, ал эми арпа менен курмадан 3 килограмм 200 граммдан урматтуу бир тууганым берилет. Эми ошондо садака фитрдин баасы жалпысы буудайдан бере тургандар бир жан башына 35 сом, мына ушул эң аз деп эсептелет. Экинчиси мейизден бере тургандар 384 сом, ундан бере тургандар 60 сом, арпадан бергендер 54 сом, курмадан бергендер 512 сомдон урматтуу бир туугандар орозо битир берилет. Ошол 35 сом эң аз өлчөм, эң көбү 512 сом. Бирок буга чектелбестен андан да көп берген болсо жакшы. Анан ушул мына эскертүүдө келет бул жерде. Садака фитр берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсысынан чыгарса өз ыктыяры. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруусу абзел. Канчалык көбүрөгүнөн чыгарса ошончолук жакшы, ал эмес ашыкча берсеңиз дагы бул жакшы. Орозо битирди ошол кедей кембагал жарды муктаждарга, коңшу колоңдорго, туугандардан баштап берүү керек. Апарып мечитке берүүнүн зарылчылыгы жок. Кээ бир учурда эмнеге эле мечитке дей бересиңер дейт. Муфтият мечит эч качан бизге бер деп мажбурлабайт болгону, орозо битирчи садака зекеттерди бере турган жер таппай калганда, же берүүнүн ыңгайсыз эсептеп калганда, ошондо гана мечиттеги адамдарга алып келип берген болсо, бир жөн болбосо ар ким өзүнүн тааныштарына, туугандарына бергендиги макул. Бирок ошол эле учурда кээде зекет топтоп атабыз, орозо битир топтоп атабыз деген белгисиз бир тараптар келип калса, аларга берүүнүн кереги жок. Анткени ошол адамдар кээде алдап кеткен учурлар бизде катталган. Ошондуктан өзүңүз билген тааныш муктаж адамдарга бериңиз, эң жакшы ушул. Андай болбогон учурда мечитке апарып берсеңиз, мечит атайын ошол катталган сандыкчаларга салган болсоңуз, ошондо туура болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Анан ошол орозо битирди бүгүндөн баштап кеч калбастан беришибиз керек. Канчалык эрте берип ошончолук жакшы бүгүнкү күндөрдө, анткени ошого муктажчылык бар. Ал эми ошол айт күндөрү айтка чейин берген эң жакшы деп урматтуу бир туугандар айтылынат. Бул эми ошол орозо битир жөнүндөгү маселе. Фитир садаканын өкүмүнө токтолуп кетсеңиз, кимге качан берилүүсү керек? Негизи фитир садаканы мен мечитке албайм да. Бизди мечитте албайбыз дагы, апарып туугандарыңа бер деп айтабыз. Бирок шаар жеринде баары бир алып келип бере берет экен. Аны ошого эл имамдар түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Ошол орозо битирди, ошол биринчи кембагаларга берсин деп. Бирок антсек молдолорго нааразы болот да. Молдо качан орозо битир чогултуп анан ошо менен кадырын көтөргүзү келе берет да.
Özü жакшысы ошо адамдар өз орозо битирип апарып өзүнүн кембагалына берсе бул эң жакшы болот. Ана муфтият үлүш чыгарган жанагы мынча пайызын бияка бер деген ошого мен өзүм каршымын негизи. Ана бир күн болсо буну айтам го, ошону ар ким жеринде таратылсын деп. Минеген апарып кеч калып барып бир саатта бир күндөн 10 күндөн берилет мисалы үчүн. Акталардан чыкпасын. Ысыкөлдөн чыкпасын. Өзүнүн кембагалына берсин. Чында ошондой да мисалы орозо битирди, тууганга берген жакшыраак болот эмеспи? Эмнеге ат башына апарып биз мисалы үчүн нарында беришибиз керек? Ат башыныкы акмузда калыш керек деп ойлойт элем менчи. Ушундай болот иншалла. Азыр ошо Москвада мына баятан бери чалып атышат. Москвада, Казакстан